Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin halifası, birinci halife Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh. Peygamberimizden halife oldu. Barına bilesiniz. Halife olgundan keyin ertesi günü Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh bazarga jönöydü. Abu Bakr radıyallahu anh tacir bolgan, sowdager bolgan. Madinada ne satады? Kiyim satады эле. Kiyim dükkanı var эле. Бұл kiyim dükkanı жақынға чейин бар эле. Биздин устаз айтат, 70-жылдары мен Мадинага барганда көргөнмүн дейт. Ошо Абу Бакр Сыддык разыяллаху анхунун дүкөнүн көргөнмүн дейт. Азырга чейин турат эле дейт. Сырттарын бир аз баягыда оңдоп койгон, бирок негизги орду ошол жерде турат эле. Эми азыр бузулуп кетти. Abu Bakr Sıddık razıyallahu anh halife болот. Halife учурунда не кылат? Halife болуп эртеси күнү базарга жөнөйт. Куржунун алып базарга жөнөйт. Hazrat Umar razıyallahu anh көрүп калат. Abu Bakr каяка жөнөдүң дейт. Базарга. Не кыласың? Үй бүлөм багам. Ümmetin ahvalı ne болот? Dese Abu Bakr'ın үй бүлөсү ne болот деген. Men ümmetте кетип калсам, менин бала чакам ачып калат. Не болот? Дегенде анан сахабалар машвара кылышып туруп, анда Абу Бакр разıyallahu anhuга Байтул малдан, казынадан ошол айлык чыгарып берелик деп, айлык чыгарып беришкен. Себеби базарга кетип калса, анда ümmetти ким карайт? Ümmetти ким башкарат? Халифалык ким болот? Деп анан биринчи жолу анан Байтул малдан Абу Бакр Сыддык разıyallahu anhuга не кылышат? Неме акча беришет? Акча бөлүп беришет. Abu Bakr Sıddık razıyallahu anhu ошол Байтул малдан акча алып өзүнүн үй бүлөсүн багып турат. Демек, ümmettин да орду бар, бала чаканын да орду бар шариятта. Бирини кесип, экинчи таштап кетип калган болбойт, кесип коюп. Балаңды да кара, аялыңды да кара, ümmetти да кара. Бүгүнкү күндө элдер ифрат, тафритте муптала болгон көпчүлүк. Кээ бир адамдар дин деп, ümmet деп үй бүлөсүн карабайт, бул да туура эмес. Кээ бир адамдар бала чакам деп жүрө берет, ümmet менен иши жок, бул да туура эмес. Din менен иши бул да туура эмес. Ислам дининде бала чакаңды, аялыңды да кара, ümmetти да кара дейт. Анан Абу Бакр Сыддык разıyallahu anhuга не кылышат? Бөлүп беришет. Бөлүп бергенден кийин Абу Бакр разıyallahu anhu акыркы доорунда өзүгө ток болуп баштаганда, ага чейин маселе экен, ага чейин бир күн үйүнө келсе, аялы акча топтоп коюптур. Бул акча эмне деген акча десе, сиз аган айлыктан артып калган топтоп койсом ушунча акча болду дейт. Ушундай болду деп, алып келчи деп туруп, ар айга канчадан топтодуң дейт. Сумманы айтса, айтат, бизге ушунча акча жетет экен, калганы ашыкча экен деп, барып айлыгын кемитип коет. Мисалы, 10 сом алып аткан болсо, 5 сом жетет экен, 5 сомду барып кемитип коет. Сен топтоп атыптың, демек мунун зарылчылыгы жок экен деп. Кара адилеттүү падышаларды карагыла. Андан сырткары, акыркы доорунда Абу Бакр Сыддык разıyallahu anhu каза болуштан алдын өзүнүн бая бизнеси бар, содасы бар, акчасы келгенден кийин Байтул малдан канча акча алган болсо, бүт баарын кайтарып берет. Зарылчылык вактында алганмын, азыр Кудайга шүгүр мен токмун өзүмдө бар деп, Байтул малдан ошол халифа доорунда канча акча алган болсо, үй бүлөсүн бакканы, бүт баарын кайтарып, не кылат? Берет казынага. Кайтарып койгула дейт. Бул мына ушул Аллахтын достору, пайгамбарлар, пайгамбардан кийинки халифалар, көрүп атасыңарбы? Байтул малдан акча алса жайыз. Бирок ошондой болсо дагы не кылган? Буну ошол тиги Давуд алейхиссалам сыяктуу мен өзүмдүн пешенетине кыламын деп, өзүнүн ишини кылды дагы, калганын вактылуу акчаны алды дагы, калганын кайтарып берип койду. Кайтарып берип койду. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ким имамчылык кылам десе, мешитте имам болсо, медреседе мударрис болсо, азанчы болсо, дин кызматкери болсо, айлык алса жайыз. Уламалар жайыз дейт, эч ким жайыз дебейт. Бирок эгерде өзүгө ток болсо, өзүн эптесе, албаганы жакшыраак дейт. Имамчылыкты, азанчылыкты кылган ишини, дин кызматыны Алла үчүн кылганы жакшыраак, өзүнө жетерлик болсо. Пайгамбарыбыздан кийин сахабалар ушундай кылды, жакын доордо чоң шайхтар да ушундай кылган. Биздин устаздын атасы Муфти Шафи сахаб рахматуллахи алейх. Муфти Шафи сахаб рахматуллахи алейх өтө чоң муфти өткөн дүйнөдө, Ханафи дүйнөсүндө. Ал киши Деван медресесинин муфтиси болгон. Деван ошол вакыттагы эң чоң дүйнөдөгү ханафилердин эң чоң медреселеринин бирөөсү болгон. Азыркы Бангладеш, Пакистан, Индия бүт бардыгы топтолгон, бүт бардыгынын муфтиси болгон. Өтө чоң алым өткөн. Ошол киши дагы муфти сахаб дагы устаз айтат, атам акыркы учурунда ошол Деванттан алган, Дарул Улум Карачида алган айлыктардын бүт баарын кайтарып берди дейт.
Негизи адам баласы карыганда бир аз Алла Тааланын байлык берет, топтолот. Ошол топтогондон кийин, байлыктары келгенден кийин Девбанд учурунда алган айлыктарын жана Дарулум Карачидеги алган айлыктардын бүт баарын кайтарып берген экен казынага. Абу Бакр Сыддык разыяллаху анху үлгүсү. Жакынга эле жакын доордогу адамдар. Андан кийин биздин устаздын баласы ошол Муфти Шафи сахаб рахматуллахи алейхи баласы Шейхул Ислам Мухаммад Такиюл Усмани хафизахуллах устазыбыз ал киши дагы өзүнүн алган айлыктарын бүт баарын кайтарып берген. Азыр мен Кудайга шүгүр өзүмө жетерлик, өзүм жумушум бар. Эми мен медреседен канча алган болсом деп баарын кайтарып берген. Ошондой эле Девбандын бир чоң алымы Муфти Саид Ахмад Палампур рахматуллахи алейхи. Жакында каза болду бул киши рахматуллахи алейхи. Бул киши да кайтарып берген. Ошон үчүн пайгамбарыбыздан кийин халифалардын жолун жолдогон алымдар, аулиялар азыр деле бар, алхамдулилlah. Азыр деле бар. Ошон үчүн эң жакшысы дин кызматкерлерге, дин кызмат кылган адамдарга шарты болсо эң жакшысы акча албаган иштеген жакшы. Шарты болбосо акча алса жайыз. Эгер шарты болуп байып кетсе кийин кайтара берем десе бул дагы жайыз. Мына үчүн биз үчүн сахабалар, кийинки доордогу уламалар, аулиялар биз үчүн үлгү.